الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Бүгінгі өте тұрған сабақ пайғамбарымыз алейхи салату вассаламдың құтты улуу бир хадистеринен бири. Мындайча айтканда хадисинин толугу эмес, ошол жерден бир сүйлөмдү шейх Хафизахулла Абдуразак аль-Бадр шархтаган. Жана ошонун шархы менен өтмөкчүбүз. Шейх Абдуразак аль-Бадр Хафизахуллахтын шархы менен. Бул сөз пайгамбар алейхи салату вассаламдын ихрис ала ма янфаук вастаин биллах. Өзүңө пайда алып келе турган же болбосо өзүңө пайдалуу нерсеге умтул жана вастаин биллах, жана Аллах Тааладан жардам сура дейт. Бул сөз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү. Жана бул бир хадистен үзүндү. Бул хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылган Абу Хурайра радиллаху анху. Жана бул хадисти имам Муслим рахимахулла өзүнүн сахих китебинде чыгарган. Бул хадис мындайча айтылат: Ал-му'минул кавий хайрун ва ахаббу илаллаху минал му'минин ад-даиф дейт. Күчтүү мусулман күчсүз, алсыз мусулмандан жакшыраак, жакшы жана Аллахка жагымдуураак дейт. Ва фи куллин хайр, жана анын ар биринде жакшылык бар дейт. Күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда жакшы жана ал Аллахка сүйкүмдүүрөөк дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ва фи куллин хайр, жана анын ар биринде жакшылык бар дейт. Пайгамбар алейхи салату вассалам сөзүн улай айтып, ихрис ала ма янфаук дейт. Өзүңө пайда алып келе турган нерсеге умтул дейт. Вастаин билла, Аллах Тааладан жардам сура, ва ла та'жаз, жана ошол нерселерде алсыздык кылба. Ва ин асабака шей'ун фала тaqul law anni fa'altu kana wa kadha wa kadha дейт. Эгерде сага бир нерсе болгон болсо, бир нерсе болсо дейт. Фала тaqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha дейт. Мен мындай кылсам, мындай болмок. Мен тигиндей кылсам, тигиндей болмок деп айтпа. Эгерде мен мындай кылсам, тигиндей болмок, мен мындай кылсам, тигиндей болмок деп айтпа дейт. Валакин бирок кул айткының дейт. Qaddarallahu ma shafa'al. Аллах Таала тагдыр кылган нерсе болду. Жана ва ма шафa'al. Аллах Таала каалаган нерсенин кылды. Каалаган нерсесин кылды. Fa inna law taftahu amali shaytan дейт. Алеми эгерде болбосо эгер деп айтуу бул шайтандын амалынын эшигин ачат дейт. Бул хадисти илим ээлери, ахлул илим ээлери түшүндүрүп, баяндап, шархтап кеткен. Жана бул хадисте илим ээлери айтышкан шариятыбыздагы, динибиздеги улуу бир эрежелер камтылган ичинде. Жана чоң, көптөгөн пайдалар камтылган. Жана ошондой эле биз сүйлөшө турган бүгүнкү тема ушул хадистин баардыгы эмес. Ушул хадистен бир сүйлөм. Ал сүйлөм пайгамбарыбыз алейхи салату вассалам айтат: "Ихрис ала ма янфаук." Өзүңө пайда алып келе турган нерсеге умтул дейт. Пайда алып келе турган, пайда боло турган нерседе умтул дейт ошол нерсеге. Вастаин биллах. Жана ошол нерселерде Аллахтан жардам сура дейт. Ушул эле эки сөздө пайгамбарыбыз алейхи салату вассалам айткан ушул эки сөздө көптөгөн пайдалар бар. Шейх Хафизахулла айтат, көптөгөн пайдалар бар. Жана шариятыбызда көптөгөн эрежелерди ичине камтыган дейт. Жана бул эки сөздө пенденин бул дүйнөнүн жана тиги дүйнөсүнүн бактылуулукту ичине камтый тургандагы пайдалар бар дейт. Бул нерседе пайгамбарыбыз алейхи салату вассалам эки улуу бир негизге буйруду. Жана бул эки негизсиз пенде бул дүйнө жана акыретте эч убакта ийгиликке жана бактылуулукка жетпейт. Ушул эки эле сөздө шариятыбызда бир эки эреже бар дейт, мындайча айтканда, эки негиз бар дейт. Ушул эки негизсиз мусулман адам бул дүйнөсүндө жана акыретинде ушул эки нерсени билбесе, ийгиликке жана баягы бактылуулукка жетпейт дейт. Биринчиси фи кавлихи алейхи салату вассалам ихрис ала ма янфаук. Биринчиси бул ошол пайгамбар алейхи салату вассаламдын айткан сөзүндө өзүңө пайда алып келе турган нерсеге умтул дегенинде ушул нерседе дагы бир пайда бар дейт, негиз бар дейт. وهذا فيه حث على بذل الأسباب النافعة
فيما يفيد المرء وينفعه في أمور دينه ودنياه дейді. Бұл нәрседе дейді, пенде бір мақсат қойған болса дейді, ошол мақсатына жетүүдө пайдалуу бир себептерди колдонуш керек дейді. Ошол пайдалуу бир себептерди алуу бир ушул негиз бар дейді. Ал өзүнүн мақсаты бул дүйнөлүк же болбосо акыреттик бир мақсат болбосун дейді. Кандай мақсат болбосун, ошого жеткире турган, мақсатына жеткире турган бир пайдалуу себептерди алыш керек дейді. Мисалы, медик болом десе, ошол медицинаны окуш керек мисалы. Же болбосо инженер болом десе, ошону окуш керек. Жана ошол күчтүү инженер болом дей турган болсо, ошонун күчтүү инженер болгуча, ошол даражага жеткиче пайдалуу себептерди колдонуш керек дейт. Мындайча айтканда. Жана ошондой эле динидагы амалдарда ушул нерсени камтыйт. Пайдалуу нерселерди колдонуш керек. Мисалы, илим алууда, шариаттык илим алууда эмнелерди кылыш керек? Араб тилин үйрөнүш керек. Куран жатташ керек, хадис жатташ керек, жана андай матындарды жатташ керек. Ушунун баардыгы себептер. Жана ушуга убакыттарды бөлүш керек. Ушунун баардыгы себептер. Ал эми экинчи негиз вастаин билла дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айткан сөзү Аллахтан жардам сура дейт. وفيه عدم الالتفات إلى أسباب والاعتماد عليها дейт. Ушул нерседе Аллахтан жардам сура деп атпайбы пайгамбар алейхиссалату вассаламчы? Ушул нерсесинде баягы себептерге таянбоо жана ошол себептерге көңүл бурбаанын эрежеси бар дейт. Мындайча айтканда, бир максат койгондон кийин, ошол себептерин, ошого жетүүгө себептерди койгондон кийин, себептерди кылууда ошол себептерге таянбаш керек дейт. Мунун тескерисинче вад-да'вату иля al-i'timad wa tawakkul al-tam 'ala Allah subhanahu wa ta'ala дейт. Бунун тескерисинче ошол максатка жетүүдө Аллахка гана таянып, жана Аллахтан гана жардам сурап, ушуга чакыруу дейт. Жанагы себептерге таянбай, Аллахка гана таянып, бирок себепти да алуу. Ушул эки негизди камтыган дейт. Жана таваккул кылууда дагы бул деген талабан ли-ауни, Аллах Тааладан жардам сураш керек дейт. Дуа кылып, дайыма дуа кылып, жалбарып, Аллах Тааладан жардам сурап туруш керек дейт. Ошол өзүнүн максатына жеткиче. Жана пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айткан ихрис ала ма янфаук, өзүңө пайда алып келе турган нерсеге умтул дегени, бул деген ичине дини иш аракеттерди, же болбосо дини амалдарды ичине камтыгандай эле, дүйнөлүк амалдарды да ичине камтыйт. Дүйнөлүк иштерде дагы, дүйнөлүк амалдарда дагы пенде акыретине жана өзүнүн жашоосуна пайда алып келе турган амалдарды кылыш керек. Жана ошол нерселерге аракет кылыш керек. Анткени пенде дини амалдарга муктаж болгондой эле дүйнөлүк амалдарга дагы муктаж болот. Дини, мисалы, пенде намаз окуганга бул пенде муктаж, биз муктажбыз, сиз муктажсыз. Аллах Таала муктаж эмес бул нерсеге. Орозо кармоого пенде муктаж, биз муктажбыз. Аллах Таала муктаж эмес. Аллах Таала бул нерселерге эч убакта муктаж эмес. Аллаху самад, Аллах Таала беймуктаж. Биз муктажбыз. Бул солих амалдарды пайдалуу илим алууга жана солих амалдарды кылууга бул пенде муктаж. И ошондой эле дүйнөлүк жакшы амалдарды кылууга биз дагы муктажбыз. Кандайдыр бир максаттарга жетүүдө. Мисалы, машинеге муктажбыз, бир максаттарга жетүүдө, бир жерге барууда машинеге муктажбыз. Же болбосо, бирөө балалуу болом десе, жөн эле балалуу болом деп кыялданып жүрө берсе, балалуу болобу? Же болбойт да. Анын себебин кылыш керек, мисалы. Үйлөнүш керек, жана башкасын кылыш керек. Себептерин жасаш керек, үйлөнүп. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ихрис ала ма янфаук, өзүңө пайдалуу болгон нерсеге умтул дегенинде, пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул өзүнүн үммөтүнө жол көрсөтүп жатат. Дүйнөлүк жана акыреттик иштеринде дагы. Дүйнөлүк жана акыреттик иштеринде дагы ошо пайдалуу, өзүнө пайда алып келе турган нерселерди гана кылыш керек экендигине пайгамбар алейхиссалату вассалам жол көрсөтүп жатат. Жана ошондой эле ошол максатка жетүүдө жөн эле мындай таклит кылып, же болбосо көз жумуп эле кете бербестен себептерди алыш керек экенин да үйрөнүп жатат. Себептерин алыш керек экен да. Жана ошондой эле себептерди алууда дагы ошол нерселерде бекем болуш керек деп. Жана ошол нерселердин баардыгында Аллах Тааладан жардам сураш керек дейт. Вастаин билла. Баардык нерсесинде Аллах Тааладан жардам сурап өтүш керек. Бир нерсеге жетүүдө себеп кылып атап Аллах Тааладан жардам сураш керек. Ошол максатка жетүүдө. Ошол себепти кылууда дагы Аллах Тааладан жардам сурайт. Анткени эмнеге деген ли анна лабдилла хаула. Анткени пендеде күч кудуретсиз пенде. Пендеде күч кудурет жок. Вала куввата илля билла. Күч кудуреттин ээси бул Аллах Таала. Бүт күч кудуреттин, толук күч кудуреттин ээси бул Аллах Таалага таандык. Ва ма ша Аллаху кан.
Аллах Таала каалаган нерсе болот. Ва ма лам яша лам якун. Аллах Таала каалабаган нерсе болбойт. Жаңы элеки биз айткан нерселер бул дини жана дүйнөлүк нерселер болгондон кийин эми дини иш аракеттерге же болбосо дини амалдарга тиешелүү байланыштуу болгон нерседе ошол адам амал кылам десе эки нерсеге муктаж. Дини амалдар эки нерсеге муктаж. Пенде эки нерсеге муктаж болот дагы. Мунун бирөөсү илмун нафи, баягы пайдалуу илим, экинчиси болсо бул амалун салих, салих амал кылыш керек. Аллах Таала Куранда айткандай: "Хуаллази арсала расулаху бил худа ва динил хак лиюзхираху аля дини куллихи" дейт. "Валау карихал мушрикун" дейт. Аллах Таала айтат Тауба сүрөсүндө, ал Аллах Таала дейт, өзүнүн элчисин туура жол бил худа ва динил хак жана акыйкат дин менен башка диндерден үстөмдүк болушу үчүн элчилерин жөнөттү дейт. "Валау карихал мушрикун" бул нерсени мушриктер жек көрсө дагы дейт. Ушул аяттагы худа деген сөз, ал-худа деген сөз хуа ал-илмун нафи. Алымдар, муфассирлер айткан бул пайдалуу илим деген. Мунун тафсиринде пайдалуу илим деген айтат мааниси. Ал эми динул хак, туура дин, акыйкат дин дегени хуа амалус салих. Бул пайдалуу амал деген. Муфассирлер айткан. Эми ушул жерден адамдарда суроо туулат. Эми ооба бул аятта айтыптыр, пайдалуу илим жана салих жакшы амал деп айтыптыр. Бирок пайдалуу илим деген, илмун нафи деген өзү эмне? Бардыгы эле илимдин бардыгы философия, же болбосо башка нерсенин бардыгы эле илмул калам, же болбосо мантык, ушунун бардыгы эле эме боло береби? Пайдалуу илим боло береби? Жок, андай эмес. Илмун нафи деген бул маахуду мин китабиллахи ва суннати набийихи саллаллаху алейхи ва саллам. Бул пайдалуу илим деген бул Курандан жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүнөн алынган илим. Ушул эки нерседен алынган нерсе ушул пайдалуу илим болуп эсептелет. Ушул экөөнү карама каршы келгендин баары, каршы келгендин бардыгы пайдасыз илимдер. Ошондой эле философия, мантык жана башканын бардыгы бул баары пайдасыз илимдер. Пайдалуу илим бул илмун нафи, пайдалуу илим деген бул Куран жана сүннөткө таянылган, Куран жана сүннөттөн алынган илим. Ошондуктан алымдар айткан, илим деген эмне дегенде, калаллаху ва кала расулуху деген. Илим деген эмне дегенде, Аллах Таала айтты жана анын элчиси айтты деген. Ушул нерсе илим деген. Ал эми бул илим Куран жана сүннөттөн алынган илим, ва хувал илмул музаккилил кулуб. Бул жүрөктөрдү тазалайт. Вал муслихул нуфус, жана ошондой эле жан дүйнөнү баягы тазартат, оңойт. Оңдойт. Al-muhaqq li sa'adatil dunya wal akhirah. Жана ахиретте жана бул дүйнөдө бактылуулукту орнотот адамдын жашоосуна. Куран сүннөттөн алынган илим ушул нерселерди кылат. Ал эми башка Куран сүннөткө каршы келген илимдин бардыгы алар пайдасыз илимдер. Ошондуктан пенде аракет кылыш керек. Ушул пайдалуу Куран сүннөттөн болгон илимди алып калууга, талап кылууга аракет кылыш керек. وَيَجْعَلْ لِنَفْسِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَيَّامِهِ نَصِيبًا مِنْ هَذَا الْعِلْمِ. Жана күндөрүндө бир убакытты ушул пайдалуу илим алып калууга убакыттарын бөлүш керек. Мисалы 24 саат болсо, 8 саат уктаса, 8 саат жумушта болсо, калган убактысында фаро баягы бош убактысы болгон болсо, ошонун жок дегенде күнүнө бир жарым саат, 1 саат убакыт бөлүш керек. Ушу илим алууга. Эртең менен жок дегенде жарым саат бир Куран окуганга убакыт бөлүш керек. Жана кечинде жок дегенде жарым саат, 1 саат бир лекция окууга, же болбосо бир нерсени конспект кылып жазууга убакыт бөлүш керек. Пайдалуу илим алып калыш керек. Мисалы, эгерде бир пенде күнүнө 1 сааттан илимге бөлүп турса, мисалы шарият илимине лекция окуп, ошону конспектте кылып турган болсо, ошондой кылып турган болсо, аны бир жумага көбөйтсө, мисалы 7 саат болот. Бир айга көбөйтсө, мисалы 30 саат болот 1 сааттан. Туурабы? Эми ошону 1 жылга көбөйтсүн, канча саат? Ошонтип отуруп 4-5 жылда көптөгөн илимдерге жетип койсо болот. Мисалы Куранды күнүнө 2 аяттан жаттаса деле, канча аяттан жаттайт 1 жылда. Туурабы? Күнүнө мисалы хадистен жаттай турган болсо, бир хадистен жаттасын, 1 айда 30 хадис. Эмне деген ийгилик мисалы. Туурабы? Ошонтип убактысын бөлүш керек. Жана ошондой эле мусулман адам шарият илимин алууда, шарият илимин талап кылууда күнүндө жок дегенде бир жарым саат, 1 саат бөлбөй калуудан сактаныш керек.
Баягы убактысын сөпсүз бөлүш керек шариат илимин алууга. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айткан, күнүнө эртең мененки намаздан кийин же болбосо кээ бир риваяттарда келет, баягы салам бергенден кийин, кээ бир риваяттарда келет саламга чейин, жана фажр намазын окуп атканда, парзын окуп атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дуа кылган: Аллахумма инни ас'алука илмен нафиан. Аллахым, мен сенден сураймын, пайдалуу илим бергин мага. Ва ризкан таййибан, жана адал ырыскы бергин мага. Ва амалан мутакаббалан, жана кабыл болгон амалдардан бергин мага. Мынакей көрдүңөрбү, пайгамбар алейхиссалату вассаламды күнүнө эртең менен Аллах Тааладан пайдалуу илим сурап жатат. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисинен биз түшүнсөк болот, баягы мусулмандын жашоосунда эң негизги максаты, күнүмдүк максаты, негизги жашоосунда максаты бул шариаттык илимди алуу, шариат илимин алуу, талап кылуу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам күнүнө фажр намазында күнүнө Аллахумма инни ас'алука илмен нафиан. Аллахым, мен сенден сураймын, мага пайдалуу илим бер деп дуа кылган. Варискан таййибан, жана адал ырыскы бер. Ва амалан мутакаббалан, жана баягы өзүңдүн алдыңда кабыл болгон амалдарды мага бер деп сураган. Мынакей биринчи сураган нерсеси пайгамбар алейхиссалату не болуп атат? Пайдалуу илим болуп атат. Ошондуктан биз дагы ушул нерселерге көңүл буруп, баягы шариат илимин алууга аракет кылыш керек. Ал эми дүнүйө бул токтобойт. Мына ана кылыш керек, муну кылыш керек, тигини кылыш керек деп жүрүп, адамдар уже 50-ге чыкты, 60-ка чыкты, уже таяк таянып калды кээ бири. Уже эмеси кетти, акылы кетти, уже жаттаганга мүмкүнчүлүк кетип калат уже. Баягы араб тилин окуганга уже мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Эгерде кимдер бирөө жаш болгон болсо, ушул жаштыгын колдонуш керек. Илим алып калууга. Ошондуктан мусулман адам فلا ينبغي للمسلم أن يمر عليه يوما من أيامه يحصل فيه علما نافعا. Ошондуктан мусулман адам күнүндө жок дегенде бир убакыт бөлүш керек ошол илимин алып калууга, пайдалуу илим алып калууга. Жана ушул жерден бизге түшүнүк келет, баягы мусулман адам күнүмдүк жашоосун жана бир жумалык жашоосун ошону тартипке келтириш керек. Ошондуктан бизде дагы нерселер бар, илим ээлери айткан тандимул вакт деп койгон. Баягы убакыттарды иреттеш керек адам өзүнүн. Мисалы, эртең менен багымдатка тургандан кийин жарым саат мындай кылам. 8-де кечки 6-га чейин, жолсо 5-ке чейин жумушта болом. Андан кийин 2 саат бошмун. Ушул 2 саатта мисалы шариат илимин алам. 1 саат бошмун. Ушул 1 саатта шариат илимин алам. Жумушка баратканда лекция окуп барам мисалы. Ушундай убакыттарды бөлүштүрүш керек. Анан жөн эле баягы тиякта бияка деп жүрө бербеш керек. Мусулман адам күнүн убактысын жөн өткөрбөш керек. Эми мусулман адам пенде илим алгандан кийин эми эмне кылыш керек? Илим алгандан кийин сумма яхрусу алал амал. Андан кийин амал кылганга шашылыш керек. Илим алдыбы адам шашылыш керек баягы амал кылганга. Ошол илиминин сакталып калышынын себептеринин бири инсан ошол алган илимине амал кылыш керек. Мисалы, инсан барып алымдардан илим алып жатабы бир студент. Ошол илимин алгандан кийин өзү жакшы бекемдегенден кийин билген нерсесин уже элине келип жеткириш керек. Бул уже милдет болот. Али радаллаху анху айткан: "Яхтафул бил илмил амал" деген. Илим амалды чакырат деген. Фаин ажабаху, эгерде инсан ошол илимине амал кылып жооп берген болсо, анда сакталат дейт. Өзүндө сакталып калат дейт. Ва илла иртахала. Эгерде ошол амал кылбаса, анда иртахала, жок болуп кетет, бая кетип калат дейт андан. Илимдин пендеде сакталышынын бир себептеринин бири ошол илимине амал кылыш керек дейт. Жана пенде күнүнө баягы солих амалдардан кылууга шашылыш керек. Аллах Таалага жакындата турган амалдардан. Жана ушул жерден эскерте турган нерсе, эң биринчи пенде бул парз, өзүнө милдет болгон амалдарды кылыш керек эң биринчи. Мисалы, күнүнө 5 маал намаз, мисалы. Ошондой эле Рамаданда орозо, мүмкүнчүлүгү болгон болсо, мисалы, хач милдет болгон амалдарда. Жана ошондой эле шариат илимин алуу бул экиге бөлүнөт. Баягы фардул айн жана фардул кифая деп коет. Ар бир мусулманга кызы дебей, жашы дебей, аялы дебей, эркеги дебей парз болгон илим бар. Жана бирөөлөр илим алып, башкалардан мойнунан сакыт баягы түшкөн илим бар. Ошол фардул айн милдеттүү болгон илим бул ар бир мусулманга тиешелүү. Ар бир мусулманга. Бул деген мисал таухид маселеси, ширк маселеси, сүннөт маселелери.
Ушуларды ар бир мусулман билиш керек. Таухид маселесин ар бир мусулман билиш керек. Аллахка кантип сыйынат, кимге сыйынып атат, ошону тааныш керек, жок дегенде. Жана ширктен сак болуш үчүн ширкти окуп үйрөнүш керек мисалы. Аллах Таала айтып атпайбы? Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша дейт. Кимде ким Аллах Таалага шерик кошкон болсо, аны кечирбейт. Ширктен башкасын кимге кааласа аны кечирет дейт. Ошондуктан ширкти да үйрөнүш керек. Аллах Таала айтат: "Ва абудуллаха ва ла тушрику бихи шей'ан". Аллахка гана сыйынгыла жана Аллахка шерик кошпогула дейт. Мынакей сыйынууну үйрөнүш керек, кантип ибадат кылыш керек. Жана ушул жерден дагы келиш керек, ибадат деген эмне экенин да билиш керек. Кантип ибадат кылам? Инсан илим албай ибадат кыла алабы? Жок, ибадат кыла албайт. Балким ал өзүнүн акыретине жана жашоосуна зыян келтирип коюшу мүмкүн. Билбей эле бир бидаттарды кылып алышы мүмкүн. Жана илиминин кабыл болуш үчүн ал ошол сүннөттөгү, Курандагы келген амалдарды үйрөнүш керек, илим алып үйрөнүш керек. Эң биринчиси бул таухидти үйрөнүш керек. Жана инсан дагы бул жашоого эмне максатта келгенин дагы билиш керек. Аллах Таала айтып атпайбы? "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'будун" дейт. Мен жин менен инсандарды бир өзүмө сыйыныш, өзүмө кулчулук, өзүмө ибадат кылыш максатта жараттым дейт. Башка максатта биз жаралган эмеспиз. Биз Аллахка ибадат кылып, кулчулук кылып, сыйыныш максатта гана жаралганбыз. Ушул нерсени биз окуп үйрөнүшүбүз керек. Жана Аллах Таала элчилерди жөн эле жөнөткөн эмес. Элчилерди ушул таухидти жеткиргиле деп жөнөткөн. Жана пенде Аллах Таалага качан жакын болот? Ошо Аллах Таала пендеге милдет кылып берген амалдарды кылуу менен Аллахка жакын болот. Аллах Таала хадиси кудсиде айтат: "Ма тaqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alayhi" дейт. Пендем мага качан жакын болот дейт? Пендем мага жакын болот дейт. Мен жакшы көргөн. Ага парз милдет кылып берген амалдар менен дейт. Мынакей. Пенде биз Аллахка жакын болот экенбиз. Аллах Таала жакшы көргөн жана Аллах Таала бизге парз милдет кылып берген амалдар менен гана ошолорду кылып, иш жүзүнө ашыруу менен биз Аллах Таалага жакындайт экенбиз. Жана ошондой эле "Вала ялиqu bil mu'min an tamurru ayyami wa layalihi mudayyan li fara'idil islam wajibатid din". Жана ошондой эле момун адамга, Аллах Таалага иман келтирген, акыретке иман келтирген инсанга бул ылайык болбойт. Ошо Аллах Таала бизге аларга милдет кылып берген нерсени кылбай таштап коюусу. Кылбай ошону иш жүзүнө ашырбай таштап коюусу бул момун адамга ылайыксыз нерсе. Тескерисинче момун адам Аллахка иман келтирген, акыретке иман келтирген, пайгамбар алейхиссаламга, элчилерге иман келтирген инсан тескерисинче ошол парз болгон, милдет болгон амалдарды аябай сүйүнүү менен, баягы сүйүнүү менен, ошолорду толук хушуу менен ибадат кылганга аракет кылыш керек тескерисинче. Жана ушул жерден айта турган нерсе дагы фи хадал мақам таджаннумул харам. Жана ушул нерседе пенде Аллах Таала харам кылып жана тыйган нерселерден оолак болуп, алыс болуп, ал нерселерди ташташ керек. Мисалы Аллах Таала зынаны харам кылды, ал нерседен алыс болуш керек. Тамеки, насвай жана бардык ден соолукка зыян келе турган нерселердин бардыгын таштагыла деди, ал нерселерди ташташ керек. Ушул нерселерден алыс болуш керек. Аллах Таала айтат атпайбы? "Ла тaqrabuz zina" дейт. Зынага жакындабагыла дейт. Болду, зынага жакындабаш керек. Зына кылбагыла деген жок Аллах Таала. Зынага жакындабагыла дейт. Усулда эреже бар, баягы зыяндын алдын ала тозуусу. Ошол зынага алып бара турган нерселерди алдын ала ошолордон алыс болуп, ошолорду кылбоо. Мисалы, телефондон ошол зынага алып бара турган нерселер болуп аткан болсо, ошолорду көрбөө. Жана ошондой эле мисалы, чылым чеккендердин жанынан жолобоо, алар менен жүрбөө мисалы. Ал ошолордун жаман адаты өтөт алардын бардыгы. Жана ошол нерселерден Аллах Таала арам кылган нерселерден дагы алыс болуу. Эми Аллах Таала арам кылган нерселерден кантип алыс болуу? Мунун 3 жолу бар. Жол болсо, биринчиси бул эмне кылуу? Аллахка баш ийүү, Аллахка моюн сунуу максатында ошол нерселерди таштоо. Алардан алыс болуу. Мисалы, Аллах Таалага ушул нерсени арам кылды. Мисалы, тамекини арам кылды, ширкти арам кылды. Ширктен алыс болуш керек. Жана ширк элдеринен алыс болуш керек. "Ва абудуллаху ва ла тушрику бихи шей'ан". Аллахка гана сыйынгыла жана Аллахка шерик кошпогула дейт. Жана ошондой эле ширктен болду кайтарып атабы Аллах Таала? Ширкти кечирбейм дейт. "Инналлаха ла яғфиру ан юшрика бихи". Не дейт? Кимде ким Аллах Таалага шерик кошкон болсо, аны эч нерсесин кечирбейм дейт. Жана ушул нерселерден ширктен алыс болуш керек.
жана ушул нерсени кантип алыс болобуз дегенде Аллах Таалага баш ийүү жана Аллах Таалага моюн сунуу иретинде. Биринчиси. Экинчиси болсо Аллах Тааладан ыраазычылык күтүү. Аллах Таала мага ыраазы бол. Ушул арам иштеринде мен алыс болуп атам, ушул нерсени таштап атам, сен менден ыраазы бол деп Аллах Тааладан ушул ыраазычылыгын суроо. Үчүнчүсү болсо хауфан мин иқабихи азза ва жал. Анын Аллах Тааланын азабынан коркуу. Мисалы мен ширк кылсам, мени ширк кылган себептүү мени азаптайт. Мен бидат кылсам, бидат кылган себептүү мени азаптайт. Мен зына кылсам, зына кылган себептүү мени Аллах Таала азаптайт. Ушинтип үч нерсе менен ошол арам болгон нерселерден шариятыбызда Аллах Таала анын элчиси арам кылган нерселерден ушинтип алыс болуш керек. Аларга баш ийүү менен, моюн сунуу менен жана алардан ыраазычылык күтүү жана ошондой эле хауфан мин иқаби, Аллах Тааланын азабынан коркуу. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын баягы айткан сөзү ихрис ала ма янфаук, өзүңө пайда алып келе турган нерсеге умтул дегени. Бул жанатан баштап шариаттык нерселерди айттык, диндеги нерселерди жана бул нерсе баягы дүйнөлүк амалдарды да ичине камтыйт. Дүйнөлүк амалдарды дагы. Пенде өзүнүн дүйнөсүнө пайда алып келе турган дүйнөлүк амалдарды кылыш керек. Дүйнөлүк. Өзүнүн бир акыретине, бир дүйнөлүк ишти кылып аткан болсо, акыретине, же болбосо динине, же болбосо ден соолугуна, дүйнөсүнө, үй бүлөсүнө зыян келе турган болсо, ал иштерден алыс болуш керек. Дүйнөлүк амалдарды да ичине камтыйт. Жана пенде качан ушул дүйнөлүк амалдарды, иштерди кылып атканда дагы баягы ошол иш менен баягы Аллахка жакындагандай болуш керек. Аллахка жакындаш керек ошол нерсеси менен. Мисалы, бирөө ишкерлик кылып атса, ошол ишкерлиги менен Аллахка жакындагандай болуш керек. Ал кантип? Мисалы, бирөө эле ишкерликтер, мисалы, эми баарыбызга эле белгилүү, бизнес же болбосо ишкерлик менен кылгандар, мисалы, мал мүлкү болот, мисалычы. Мал мүлкү болгондон кийин, акчасы болгондон кийин, ошол акча менен Аллахка жакындаш керек. Мисалы, кээ бир адамдар бар, мисалы, компьютерди жакшы билет, интернетти жакшы билет, YouTube'ду жакшы билет, Telegram'ды, Instagram'ды жакшы билеби? Ошол нерсе менен динге кызмат кылыш керек. Бул дүйнөлүк нерсе, компьютерди билүү бул дүйнөлүк нерсе, туурабы? Ошол менен дагы Аллахка жакындаш керек. Ошол нерсе менен дагы Аллах Тааладан үмүт кылып, ыраазычылыгын күтүп, жана дуа кылып, жакшы ниет менен динге кызмат кылса, бул динге кызмат кылат ошол нерсеси. Мисалы, компьютерди, интернетти жакшы билеби, YouTube'тарды жакшы билеби, Instagram'ды жакшы билеби, жөнөтсүн мисалы. Ахлы сунна шейхтер, студенттер, талиптер мисалы сабактарды чыгарган болсо, ошолорду билген болсо, ошолорго жардам берсин мисалы. Бул жеңил эле нерсе, туурабы? Телефон мисалы, бардыгыбызга эле бар телефон мисалы. Ушул телефон менен деле үйдө отуруп деле биз акыретибизге пайда таба берсек болот. Бирөө мисалы сабак чыгарган болсо, статусуңа коюп кой. Эч оорчулугу жок, туурабы? Угуп бүт, эч кандай катаалчылыгы жок бу, акыйдасы менен белгилүү, манхажы менен белгилүү. Ошондо студенттер баягы сабактарын чыгарып аткан болсо, статуска коюп кой. Группаларга жөнөтүп кой. Муну эч кандай үйдө отуруп эле акыретке биз сооп топтой беребиз бул нерселер менен. Жана ошондой эле пенде шариаттык амалдарга муктаж болгондой эле дүйнөлүк амалдарга дагы муктаж болот. Дүйнөлүк амалдарга да муктаж болот. Бул ошол дүйнөлүк амалдары менен ошол Аллах Таалага жакындап, өзүнүн дини амалдарын кылууга дагы ошол дүйнөлүк амалдары, иштери жардам бергендей болуш керек. Жана ошондой эле пенде баягы иштеп жүрүп, баягы окуп жүрсө, дүйнөлүк окууну окуп жүргөн болсо, баягы ушул нерсеси бул дүйнөгө жаралган негизги максатынан алаксытып, же болбосо тосуп, же болбосо алыстатып жибербеген болуш керек. Ал эми пенденин бул дүйнөгө жаралган негизги максаты бул эмне? Аллах Таалага кулчулук кылып, ибадат кылып, сыйынып өтүүсү. Бул деген Аллах Таала буга далил. Аллах Таала Зарият сүрөсүндө айтат: "Ва ма халакатул джинна вал инса илля ли'будун" дейт. Мен инсандар менен жиндерди бир өзүмө гана сыйыныш максатта жараттым. Бир өзүмө кулчулук, ибадат кылыш гана максатта жараттым дейт. Ошондуктан ар бир пенде, ар бир мусулман негизги баягы максатын жоготпош керек бул жашоодо. Ошондой эле жанагы кээ бир адамдар, мисалы кээ бир инсандар бир иштерди кылып аткан болсо, ошол иштери баягы акыретине же болбосо баягы дүйнөсүнө, динине зыяны жетип аткан болсо, мисалы кээ бирөө либо иш болбосун, же болбосо бир жакка барып иштеген болсун, кайсы мамлекетке барып иштеген болсун, айырмасы эмне кылып ишкен болсун. Эгерде ошол иши акыретине зыян жеткирип аткан болсо, анда ал ишти ташташ керек. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтып жатпайбы? Ихрис ала ма янфау. Өзүңө пайда берген нерсеге аракет кыл дейт. Туурабы?
Жана не деди? Вастаин билля. Аллахтан жардам сора дейт ошол нерседе. Ошол нерсе кандайдыр бир пайдалуу иштер, ахиретиңе жана дүйнөңө, диниңе пайдалуу нерсени кылып аткандан кийин кандайдыр бир иштер жүрүшпөй жаткан болсо, Аллах Тааладан жардам сора жана аракетин кыла бериш керек. Вала та'жаз. Андан кийин Алла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам булап айтат хадисин, вала та'жаз дейт. Жана ошол нерселерде алсыздык кылба дейт. Алсыздык кылба. Аракетин кылып, Аллах Тааладан дуа кылып, эмесин күтө бериш керек. Берекесин. Жана ошондой эле бул хадисте көптөгөн пайдалар камтылган, көптөгөн шариятыбыздагы баягы негиздер, эрежелер камтылган. Муну деген ахлул илим баягы илим ээлери баяндап, түшүндүрүп кеткен. Жана ошондой эле пенде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө, хадистерине ар бир мусулман өтө муктаж. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн окуп үйрөнгөнгө өзгөчө умтулуп, өзгөчө аракет кылыш керек. Ошол акыркы айта турган сөзүбүз, Аллах Таала жашап жаткан жашообузду Аллах Таала иреттеп, ордордуна койгон болсун. Жана Аллах Таала бара турган акыретибизди Аллах Таала оңдогон болсун. Аллах Таала баарыбыздын билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Жана Аллах Таала биздин жашообузга жакшылыктарды көбөйтүп берген болсун. Баардыгыбызга бир динге кызмат кылуучулардан кылган болсун. Жана Аллах Таала жамандыктардан, асмандан жана жерден чыга турган апааттардан сактаган болсун. Чындыгында Аллах Таала бул дуаларды угуучу, тоболорду кабыл кылуучу зат. Жана чыныгында Аллах Таала бул үмүт кылууга татыктуу зат. Жана баардыгыбызга хисбуна ва ни'мал вакил. Жана ошондой эле Аллах Таала баардыгыбызга жетиштүү, жана ал чыныгы коргоочу. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.